Саламатсыңарбы балдар? Кутман күн, жагымдуу маанай калайм. Анда эмесе жаныңардагы ата-энеңерге, эже карындаштарыңарга, бөбөктөрүңөргө карап жылмайып койгула. Азаматсыңар балдар. Келгиле, эртең менен туралык, бети колду жуубалы, жалкоо бала болбостон сабактарды угалы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы бышкан таттуу алма деп аталат. Сабактын максаты күз жөнүндө билимдерин кеңейтет, күзүндө бышкан жемиштер менен таанышат, алманын пайдалуу жактарын билип алышат. Айткылачы балдар, бир жылда канча мезгил бар? Азаматсыңар балдар, бир жылда 4 мезгил бар. Азыр кайсыл мезгил? Азыр көз айы. 12 айдын 3 айы күркүрөгөн көз айы. Бөлүштүргөн табият 4 мезгилге атайын жаратканын тартуулаган күз айы берекелүү ырыскысы бул айы. Демек, көз айы жылдын ар бир мезгили өзүнө ылайык өзгөчөлүктөрү менен кымбат. Күзүндө күн суук болуп, күн кыскарып, тез-тезден жамгыр жай баштайт. Күзүндө жашылча жемиштер бышып, кышка кам көрө баштайбыз. Келгиле, сиздер менен бышкан таттуу алма жөнүндө сөз кылалы. Анда эмесе мен силерге табышмак айтам. Кана ошону тапкылачы балдар. Тоголокмун, кызылмын, бутакта өсөм жайы бою. Баары мени жакшы көрөт. Бул эмне? Азаматсыңар балдар, бул алма. Алма бул мөмө жемиштерге кирет. Составында темир болгондуктан ден соолукка аябай пайдалуу болот. Ал алма таттуу болот. Алманы сөзсүз түрдө жууп, анан жеш керек. Балдар, алманын канча түсү бар? Алма кызыл, жашыл жана көк түстө болот. Азаматсыңар балдар. Алманы жесеңер, ден соолугуңар чың болот. Саламатта калгыла балдар.